Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? ИИМ кесиптик милдетин аткаруу учурунда илдет жуктуруп, анын кесепетинен каза болгон милиция кызматкеринин эмгегин эсинен чыгарабы? Бул суроо менен Чүй облусунун тургуну Чолпон Таштындыева Нурпресс аркылуу Ички иштер министрине кайрылды. Уулу Адлет Акунов ички иштер органдарында 12 жыл иштеген. Акунов ооруп калган учурда тапшырган анализи формасы белгисиз активдүү өнөкөт гепатит деп чыккан. Эненин айтымында уулу баңгизатын туруктуу колдонгон кылмышкерди кармоо учурунда гепатит жуктурган. Тагыраак айтканда, колго түшкөн кылмышкерди текшерүү маалында наркоман колдонгон шприц кокустан колуна кирип кеткен. Бирок ал боюнча кезинде акт түзүлбөй калган. Адлет Акунов каза болгондон кийин кесиптештери баңгизатын колдонгон адамды кармоо учурунда ал колдонгон шприцтин ийнеси колуна кирип кеткенин айтышкан. Чындык издеген эне баласы гепатитти кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда жуктуруп алганын далилдөө үчүн барбаган жери калган жок. Бирок ошол кылмышкердин амбулатордук картасы түшүнүксүз абалда жоголуп кеткен. Ички иштер министрлиги да өз кызматкери каза болуп калса дагы акыйкаттык үчүн иликтөөнү ийнине жеткире жүргүзгөн жок. Мындан улам улук лейтенант Адлет Акунов кызматтык милдетин аткаруу маалында илдет жуктурганын расмий түрдө таанытуу чыркырап чындык издеген эне үчүн кыйын болууда. Эскерте кетсек, Адлетте кесиптештери ишин мыкты билген кесипкөй милиция кызматкери болгонун айтышат. Ал бир айда 24 кылмыш иштин бетин ачкан. Бул ички иштер органдары үчүн өтө чоң көрсөткүч. Мындан улам ал жылдын мыкты опер кызматкери болгон. ИИМ каза болуп калса да өз кызматкерин өгөйлөп, иш учурунда гепатит жуктурганын тааныбаган аз келгенсип 2017 жылы маркум Адлет Акунов кезекке турган үйдагы бериле элек. Акунов 29 жашында каза болгон. Баласын жоготуп, буркурап ыйлаган апа 4 жылдан бери чындыктын чынжырын таба албай келет. Мындан улам акыйкаттыкка жетүү жана каза болгон милиция кызматкеринин эмгегин баалоо үчүн Чолпон Таштындыева Нурпресс аркылуу президентке, УКМК төрагасына, башкы прокурорго кайрылды. Кайрылуумдун себеби, урматтуу президент Садыр Жапаров азыр элдерге жакшы ушундай мээримдүүлүк менен болгон иштердин баарын чечип берип атканыңызды угуп атабыз. Мени да ушу баламдын ишин жакшылап караштырып, эмгекин баалап, убагында кызматын өтөгөнүн көзөмөлгө алып, ушу баласын жоготкон мендей эненин арыз муңун угуп, жакшылап караштырып берсеңиздер, жана жоголгон амбулаторный картасын таптырып, менин жүрөгүмдү бир ордуна келтирип, ушул расследованияны аягына чейин чыгарып, баламдын өлүмүн эмне себептен болгонун ошо жумушуна эле байланыштуу болду. Ошол эмгегин баалап, мына момунча грамотасын эмгегин баалап туруп, при исполнении деп чыгартып бериңиздер. Министр Улан Ниязбеков жок дегенде, сиз өзүңүз мени кабыл алып, личный приемубузга кабыл алып, менин арыз моңумду угуп, сотрудниктериңизди көзөмөлгө алып, мурунку расследованиялардын баарын жүргүздүрүп, ошону тыкыр ишин көзөмөлгө алдыртып чечип берсеңиздер, суранат элем ушуну. Караколдогу төрөтканадан 6 ымыркайдын чарчап калышы боюнча бир нече адам кызматтан бошотулду. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүнө алып келген жугуштуу учурлардын алдын алууну жетишсиз уюштургандыгы үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатору, Ысык Көл облустук бириктирилген оорукананын директору, анын орун басары, төрөт бөлүмүнүн жетекчиси, оорукананын ресурстук борборунун башчысы иштен алынды. Инфекциянын алдын алуу боюнча жетишсиздиги жана көзөмөл жүргүзүлбөгөнү үчүн Ысык Көл облусу боюнча ишке координация жүргүзгөн мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун директору кызматтан бошотулду. Муну менен катар оорукананын бир нече кызматкерине сөгүш берилди. Алардын катарында президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева дагы бар. Караколдо 2 жуманын ичинде 6 ымыркайдын чарчап калышы боюнча түзүлгөн комиссия жеринде көчмө жыйын уюштуруп, анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 6 баланын өлүмү бул трагедия деди. Комиссия төрөтканада эң эле жөнөкөй санитардык жана гигиеналык талаптар сакталбаганын аныктаган. Караколдо 6 ымыркайдын чарчап калышы башка аймактардагы жана Бишкектеги төрөт үйлөрүндөгү дарыгерлерге сабак болушу керек. Анткени кош бойлуу айымдарды төрөтканага кабыл алуу жана эне менен балага тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбаганы боюнча көп даттануулар бар.
Элдин акчасын алып турак жайын бербей жүргөн Ихсан кооперативи боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Бирок бул боюнча 1 жылдан ашык убакытка созулган тергөө иштери чала жүргөнбү деген суроону жабырлануучулар берүүдө. Анткени жараян учурунда айрымдар жабырлануучу катары таанылбай калганы белгилүү болду. Алар ИИМдин тергөө кызматына иш сотко өткөнгө чейин эле арыз жазып беришкен. Эскерте кетсек, Ихсан Групптун директорлор кеңешинин төрайымы Акинай Бекмурзаева камакка алынган. Жабырлануучулар кооперативдин башкармалыгынын төрагасы Эрмат Абылкасымовдун камакта эмес, эркиндикте жүргөнүнө нааразы болушууда. Анткени ага дагы кылмыш иши козголгон. Деги эле мындай кооперативдер пайщиктердин шапкесин бири-бирине кийгизип, иш жүргүзөрү белгилүү. Былтыр эле кооперативтерге карата 1,5 миңден ашык кылмыш иши козголгон. ИИМдин маалыматы боюнча 2022 жылы Ак үй KG, Турак жай Гарант, Элдик Групп, Ихсан Групп, Береке, Дарим Хаус, Ордо Мурас, Строй Групп, С-Лайн, биринчи турак жай кооперативи, Ансар, Ипотека, ИПК кооперативи, жаңы 1000 жылдык эл биримдиги кооперативтерине арыздангандар көп болгон. Жалпысынан былтыр 1500дөн ашык кылмыш иши катталса, анын 1284-ü сотко жөнөтүлгөн. Жабыркагандар 1524 адам. Келтирилген материалдык чыгым 900 миллион сомдон ашык. Эскерте кетсек, пайщиктердин аманатына кыянатты кылган кооперативтердин ишин тескей турган мыйзам жок. Мындан улам миңдеген адам аларга алданып, чогулткан акчасын аларга берип, бирок үйдөн жок же сомдон жок кара жолдо калышууда. Акыркы суукта электр жарыгы маал-маалы менен өчүрүлүп, элди бир топ беймазага салды. Энергетика министрлиги электр энергиясын акыркы 30 жылда мынчалык чоң көлөмдө колдонулбаганын айтып, жабдууларды сактап калуу аракетин көрүп жатканын айтып жатышты. Ал арада президент Садыр Жапаров ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тариф 1 сомго көтөрүлөрүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ансыз да араң турган эл электр энергиясы өзүбүздөн өндүрүлүп жатса, бааны көтөрүүгө эмне себеп бар деп дүрбөлөңгө түшүп калды. Өлкө башчы мындай чечим энергетика тармагынын абалына байланыштуу экендигин белгилеген. Болбосо энергетика тармагын биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Кыргызстан эгемендүүлүк алганы бир дагы кез курулган эмес. Бирок ошол эле учурда калктын саны жыл сайын өсүп, курулуш, заманбап техникалар өнүгүп жатат. Маалыматка ылайык, кыш мезгилинде элди электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылат. Аны элге 77 тыйындан, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан жана тоолуу райондордо 77 тыйындан лимитсиз берилет. Ошондуктан карыз дагы көбөйүп жатат. Энергетиктердин айтымында бул тармак мамлекетти кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Ал үчүн 50ге жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, Камбар ата 1 ГЭСин курууга даярдык иштери жүрүп жатат. Бирок жыл өткөн сайын мөңгүлөр азайып, суу тартыш маселеси жаралып жатат. Ошондуктан кошумча энергия булактарын табууга убакыт келди көрүнөт. Мисалы шамал, күн энергиясы жана биогаз. Кандай болгон учурда да азырынча коомчулуктун калың катмарына электр кубатын үнөмдөө боюнча айтылганы менен коомчулук төлөп атам да деген мамиле кылууда. Бирок бир канча убакыттан кийин ошол акчага дагы свет таппай калбаймынбы деген ой келбейт. Муну менен катар турак жай салууда жылуулукту сактай турган жаңы ыкмалар жана үйдү жылуулоо боюнча түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөйт. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.